Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматы, студияда Айда Исамиева. Алгачкы окуялардын кыскача түрмөгү. Жогорку кеңеш жаңы министрлер кабинетин түзүүгө кызуу киришти. Министрлер жана вице-премьерлер кызмат үчүн кармаш олуттуу бурулуш ала баштады. Апрель окуялары боюнча сотто мамлекеттик айыптоочулар Альфа менен Мам кароолдун кызматкерлерин актоону суранды. Жарылануучу тарап залдан чыгып кетти. Шаардыктардын ыңгайы маселеси менен митингчилердин конституциялык укугу маселесин кантип чечсе болот? Эксперттер протест маданияты үстүндө иштөө керектешет. Ачык мүмкүнчүлүктөрдүн шаары баш кала мэриясынын жаңы стратегиялык программасы Бишкекте алдыдагы 4 жылда толугу менен өзгөртүүлөргө багытталган. 7 апрель иши боюнча сотто жабырлануучулар тарабы залдан чыгып кетти. Муну менен 7 апрель 2010 жылы өкмөт үйүнүн алдында курман болгон жана жабыркагандардын өкүлдөрү мамлекеттик айыптоонун Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкерлерин актоо өтүнүүчүгө карата наразычылык билдиришти. Прокуратура өкүлү соттон катардагы атайын кызматтагылардын баарысынан айыптарды алууну өтүндү. Бирөөсүнөн башкасын. Ошондой эле айыптоочу Мам күзөт кызматынын атайын бөлүгүнүн кызматкерлеринен да өлтүрүү айыбын алып салууну өтүндү. Аларды курал жоготкондугу үчүн гана соттоо жаңырды. Бул жабырлануучу тараптын наразычылыгын жаратып, алар протест иретинде залдан чыгып кетишти. Ал турсун тыныгуудан кийин да кайтып келишкен жок. Кененирээк Аскат Алагөзов. 77 өлтүрүлгөн, 306-сы жараат алган. 7 апрель 2010 жылдагы иш боюнча дал ушунча жабырлануучу өтүүдө. Айыпталуучулар 28, бирок соттолуучулар отурчу жайда бар эмес. Негизинен өлкөнүн жогорку жетекчилиги Курманбек Бакиев, президенттик күзөт башчысы, анын бир тууганы Жаныш Бакиев, министрлер кабинетинин мурунку башчысы Данияр Үсөнов качып жүрөт. Аларга айып сырттан тагылган. Күн мурун прокурорлор аларды өмүр бою эркинен ажыратууну өтүндү. Бүгүн жарыш сөз уланды жана айыптоочу катардагы буйрук аткаруучулар Альфа атайын бөлүгү менен Мам күзөт кызматынын Арстан атайы кызматына карата өз позициясын билдирди. Акыркы бөлүктүн башчысы Байыш Эсенбай уулун айтмакчы ал дагы качып жүрөт. Мамлекеттик айыптоо күнөөлүү деп эсептейт. На основании изложенного жогоруда айтылгандардын негизинде Мам күзөт кызматынын атайы багыттагы Арстан башкармалыгынын мурунку башчысы Эсенбай Байыш уулун 305 берененин 2 бөлүк 4 пункту боюнча күнөөлүү деп табууну суранам. Жаза берүүдө жумшартуучу жагдайлар жок деп эсептейм. Тергөө учурунда качып кеткен, учурда издөөдө, ага жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта 8 жыл деп берүүнү өтүнөм. Ошондой эле 3 жыл мөөнөттө куралдуу күчтөрдө кызмат аркалоого тыюу салууну өтүнөм. Байыш Эсенбай уулунун кол алдындагы кызматкерлер Арстандын снайперлеринин күнөөсүн далилдөө жетишсиз болгондуктан прокурорлор аларды актоону өтүнөт. Анткени менен 4 соттолуучуга куралды жоготуу айыбы тагылууда. Булар үчүн алар 2 жыл абакка кесилиши ыктымал. Бирок эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендиктен алар темир тор артында болоору күмөндүү. Ал эми демонстранттарды атууда мамлекеттик айыптоонун версиясы боюнча Мам күзөт кызматкерлеринин айыбы жок. Ошондой эле прокурорлор митингчилерди массалык өлтүрүүгө Альфа кызматкерлери да күнөөлүү эмес деп эсептешет. Тийиштүү далил базасы жетишсиз. Согласно заключению соттук баллистикалык экспертизанын бүтүмүнө ылайык Кадыровдун штаттык куралы, снайпер винтовкасы жана Макаров тапанчасынан курман болгон жана жарадар болгондордон чыгарылган октурдун дал келүүсү аныкталган жок. Альфа кызматкерлеринин арасынан мамлекеттик айыптоо жалгыз гана ак үй алдында турган пулемотчу Сергей Цегельниковду күнөөлүү деп эсептейт. Мамлекеттик айыптоо аны адам өлтүрүүгө кол салуу аракети үчүн 15 жылга абакка жөнөтүүнү суранат. Дунгановдун мыйзамсыз буйругун аткарып жатып, Цегельников ал колдонгон куралдын кесепетинде көптөгөн адамдар курман болоорун алдын ала билип туруп, митингчилер тарапка РПГ-18 муха менен бир нече жолу аткан. Бирок өз көрсөтмөлөрүндө тергөө учурунда да сотто да Цегельников аянтка келген броня транспортерго гранатометтон аткан бир жолу эле. Сергей Цегельниковдун алдын ала тергөөдөгү көрсөтмөсү. Менин жанымда жаткан кызматкерлер БТРди Тушкелде аткылап жатканын көрдүм. Бирок октор борондон өтө алган жок. Андан соң РПК-7-ни алып келип 3 жол атышты. Бирок тийген жок. Ал эми БТР Илбирстин имаратына арты менен барып токтоп калды. Андан соң караңгы киргенде Мамкоргону кызматынын полковниги Муха гранатометунан БТРди атуу буйругун берди. Мен БТРди оң жагынын ылдый бөлүгүн жабырланттым. Анткени менен ошол күнү 7 апрелде ак үйдү Мам күзөт кызматы жана УКМКнын эле эмес башка күч түзүмдөрдүн кызматкерлери да кайтарууга алышкан. Прокурорлор өздөрү белгилегендей, өкмөт үйүнүн көпчүлүк коргоочулары митингчилерге ок чыгарышкан. Бирок иште эмнегедир Мам күзөттүн Арстан жана УКМКнын Альфа бөлүктөрүнүн кызматкерлери гана өтүүдө. Однако
Бирок мамлекеттик күзөт кызматы жана УКМКнын снайперлик топторунан башка эч кимге айып тагылган эмес. Айрымдарына курал жоготуу айыбы коюлганын эске албаганда. Соттун чечими чыга электе бирөөнү айыптоого болбойт деген негиздеги прокурорлордун позициясы жабырлануучу тарапка жаккан жок. Курман болгон жана жараат алгандардын өкүлдөрү нааразылык иретинде сот залынан чыгып кетишти. Прекратите, тихо. Болду эми токтоткула. Күнөөсү далилденбегендиги үчүн Каракеев Максатбек Кедейбекович, Камчыбеков Урматбек Мейманбековичти, Ниязов Акылбек Алымбековичти, Бабраимов Жеңиш Ташполотовичти, Олег Анатольевичти, Попов Тимур Владимировичти коюлган айыптары далилденбегендиги үчүн акталышсын. Позиция нынешняя, которую вы считаете... Бул позицияны биз колдобойбуз жана аларды күнөөлүү деп эсептейбиз. Бардык соттолуучулар жоопкерчиликке тартылышы керек. Азыр аларды актоонун сурануусу бул мыйзамсыздык. Мы думали, будет реально, мы думали все. Биз реалдуу болот го деп ойлогонбуз. Биз мындай окуя болот деп ойлогон эмеспиз. Биз пункттар менен даярданганбыз. Эгер жабырлануучулар каалабаса, биз кантип катышабыз? Сот залына жабырлануучулар өкүлдөрү кайра кайтып келишкен жок. Буга байланыштуу төрагалык кылуучу 8 апрелге чейин тыныгуу жарыялоого аргасыз болду. Ошондо жабырлануучу тараптын жарыш сөздө сөз алуусу күтүлөт. Албетте, эгер алар соттук териштирүүгө келишсе. Асхат Алыгөзов, Кундуз Жолдубаева, Урмат Мамметалиев, 5-канал. Митинг пикеттерди өткөрүүгө убактылуу чектөөнүн киргизилиши менен маселе чечилип калбайт. Андан көрө көпчүлүктүн укугу бузулбагандай шартта оптималдуу чечим кабыл алуу керек деген ойдо президент Алмазбек Атамбаев. Аягы тыйылбаган акцияларды өткөрүүгө дагы кандай жол жоболор туура келет? Айгерим Жаныкул кызы сураштырып көрдү. Bir айдын içinde кандай гана митинг акция болбосун өткөрүлүүсүнө тыюу салынат. Мындай чектөө 1 май райондук сот тарабынан кабыл алынган. Айрыкча жогорку кеңештин Ала Тоо аянтынын өкмөт үйүнүн алдында чогулуусуна. Кала бийлигинин мындай кадамына ар кандай жүрүштөр аяктагандан кийин таштандылар жана тепселенген газондордун калуусу менен түшүндүрүшөт. Анткен менен пикет чогулуштарын өткөрүлүүсүнө баш мыйзам уруксат берген учурда да калган жарандарга жолтоо болбосу керек. Президент Алмазбек Атамбаев да ушундай пикирди карманат. Маселенин чечүүнүн башка жолдорун кароо зарыл. Ошол эле учурда жарандардын укуктарын бузбагандай. Бул маселени чечүүнүн оптималдуу жагын караштыруу керек. Митинг пикеттерге чыккандардын укуктарын, алардын пикирин да эске алуу менен, ошол эле маалда агрессивдүү маанайда антисанитардык абалга алып келген, шаар көчөлөрүндө чогулган унаалардын өтө албай калып жатышы өңдүү жагдайлар мыйзам чегинде талапка коюлушу маанилүү. Митингтерде кыйкыруу жолу менен жүргүзгөн саясат бул өзү болбогон саясат экени айтылып эле келе жатат. Бирок мыйзамда пикет өткөрүүнүн жол жоболору так аныкталган эмес. Ошол эле даярдык көрүү жагы. Бийликке талаптарын жеткирем дегендерге жол берилген учурда да ал радикалдуу, чеги, программасы жок болгон жүрүштөргө жоопкерчиликти дагы артуу туура болот дешет айрым эл өкүлдөрү. Ошол жерде митинг бүткөндөн кийин тазалап кетүүсүнө жооп бериш керек жана башка адамдардын ден соолугуна, жашашына эч кандай бир коркунучтар пайда кылбай турган жөн, тынч өткөн митингтерди өткөргөнгө мүмкүнчүлүк толугу менен берилиш керек. Бирок биздин дагы элибиз ошол убакта тынч митинг өткөзүп, мындайча айтканда өздөрүнүн талабын туура, конструктивдүү турда айтыш керек деп ойлойм. Анан кээ бир убакта албетте митингдин чоң мындайча айтканда талабы бул же болбосо цель болгон бул кетсин деген эле талаптар менен көбүнчө чыгышат. Бардык эле маселе менен көчөгө чыга берүү дагы туура эмес. Ошентсе дагы нааразычылык акциялардын чектөөнүн ордуна ошол митингке чыгуусуна эмне себеп болгонун элден алдын ала суралса болмок дегендер бар. Ар бир жазылган арыз мунга убагында көңүл бурулуп. Карапайым эл түздөн-түз эле президентке кат kaldı. Жергиликтүү бийлик иштебей атат. Ошондуктан мен мэрге сунуштап элем. Эгерде митингге чыгасыз топтор болсо, мэр өзү жолугуп, алдын ала жолугуп, сүйлөшүп, эмне көйгөйлүү маселе болуп аттыр, эмнеси чечилбей аттыр. Ушуну билип алайлык деген кичинекей коомдук топ өзүнөн түзүп, ошолорду орточу топ калтырып алып чыкса, көп маселе чечилип, жанагыдай одоно көрүнүштөр болбойт эле. Жеке кызыкчылыктардын колунда куралга айланганын билбей жапа чеккен адамдардын коопсуздугу дагы маанилүү. Мындай учурда уюштуруучулар биринчи кезекте жооп бериш керектигин айтышат эксперттер. Поэтому я считаю, что катуу көзөмөл керек. Сөзсүз эле митинг өткөрөт десе эле Ак үйдүн дарбазасынын алдына тизилип алуу эмес да. Каалаган жерде өткөрсө болот. Бирок анын өткөрүү талаптары мыйзамда жазылгандай эмес бузулса, анда катуу жазылаш керек. Айрыкча ошондой чогулуштардын башында тургандар. Кандай болгон күндө дагы бир канча адамдан түзүлгөн топтордун нааразычылыгы, талаптары жашап аткан калган жарандарга зыянын тийгизбегидей болушу шарт дешет серепчилер.
Эң башкысы демократиялык укуктардын чегинде өткөрүү тууралууларын айтышып. Айгерим Жаныкул кызы, Иван Чижиков, 5 канал. Жеті-Өгіз районунун Саруу айылынын жашоочулары эгерде алардын талаптары аткарылбаса, Кумтөргө кетчү жолду тособуз деп опузулап жатышат. Эсиңиздерге сала кетсек, жакында эле активисттер Кызыл Суу айылында нааразычылык акциясын өткөрүштү. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 500дөй киши катышкан. Ал эми Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын билдиргенине караганда 150 эле адам болгон. Алардын да бир тобу акчага жалданып келгендер экен. Ал радикалдуу. Станда митингтерден акча табуу ыкмасы эч жактан бери эле илимий түрдө жолго коюлган. Экономикасы өнүкпөй жаткан аймактардын жашоочулары митингтерге чыгып, үй бүлөлүк бюджетин толуктап алышат. Көчөлөргө чыгып айгай салып, чакырыктарды айткандардын капчыгы толо түшөт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына таянсак, азыркы учурда алардын өлчөмү 1000 сомго чыгып калган. Акыркы жолку сарыуулуктар уюштурган Кызыл Суу айылындагы өткөрүлгөн митингтерде жумушсуздар жана театр окуу жайынын студенттери ушунчадан акча алышкан. Жумушсуздар жана театр окуу жайынын студенттери ушунчадан акча алышкан. Талаптар болсо баягы эле 1 жылдан бери айтылып келатат. Эл адегенде бир нерсе кылаардан мурун туура кылып жатамбы деп кичине ойлонушсам, бул элдердин тынчтык митингине чыгып, ойлорун билдиргенине каршы эмеспиз. Бирок бир сарыуулуктардын эмне каалап жаткандыгын билип турбайбызбы? Эми кандай кылабыз? Баардык кадамдар өкмөттө жана өлкөнүн жетекчилигине байланыштуу. Анын үстүнө Саруу айылы бүт Кыргызстандын жана Ысык Көл облусунун пикирин билгизбейт. Ошондуктан өлкөбүздүн калкын жана башка аймактарды да угушубуз керек. Курской области. Жок дегенде ген ишканасында иштеп жаткан 3000дей кишини жана Кумтөр алдындагы көмөкчү уюм жана компаниялардагы 7000дей кишини ойлошсо болмок. Бирок сарыуулуктар нааразычылык акцияларын дагы улантып, жол тосууларга чейин барабыз дешүүдө. Мындай абал жылдан жылга уланууда. Нааразычылык акциялары өндүрүшкө терс таасирин тийгизүүдө. Анын кесепетинен Кыргызстанга ири суммалар түшпөй калып жатат. Былтыркы жылы эле ушундай аракеттердин айынан ири финансылык жоготууларга учурадык. Когда страсти кипят внутри парламента. Эми парламенттеги абалдын кызыгандыгы адаттагы эле көрүнүш. Бирок анын көчөлөргө ашып ташышы экономикабызга олуттуу зыян алып келүүдө. Фактыны жашыра албайсың да. Мына былтыркы жылы миңдеген киши келет деген митингде болгону 100дөй эле адам катышып, 2 саатка жетпей тарап кетишкен. Анын айынан Казакстан чек арасын 7 күнгө жаап салган. Мындай абалда бизнестин өнүгүшү жана өлкөбүздүн экономикасы кантип көтөрүлсүн? Салык өлчөмдөрүн ушунчалык төмөндөткөн күндө да ишкерлер жана инвесторлар өлкөбүзгө келүүдөн кооптонуп турушат. Инвестициялык ачыктык боюнча рейтингде Кыргызстан Тоо-кен тармагы тизменин эң акырына түшүп кеткен. Ал эми 4 жыл мурун эле өлкөбүз 39-орунда турган. Эксперттер бизнеске жумшаган каражаттарына ишеничтүү кепилдик жана мамлекеттик көзөмөл керектигин айтышууда. Если это сделать, инвестор придет. Эгер андай болгондо инвесторлор келет да. Бирок өкүнүчтүүсү аны эч ким жасабай жатат жана аракет да кылышкан жери жок. Ал эми жергиликтүү калк, чет элдик инвесторлорду улуттук байлыкты уурдап жаткан баскынчыдай көрүшөт. Элдин маселеси ушундай болуп жатса, өлкөбүздө кайсы инвестициялык климат жаралсын? При таком отношении населения к инвесторам у нас инвестиционного климата как такового нет. Сарыуулуктардын нааразычылык акцияларын саясатчылар каржылап, ар түрдүү козотуучу чакырыктарды ыргытып жаткандарын адистер айтышууда. Өлкөбүздөгү эң ири ген ишканасы алдыдагы шайлоодо упай топтоого жана жакпаган атка минерлерин алып түшүүгө өтө ыңгайлуу шултоо болууда. Жаңы өкмөт башчысы кызматына Жоомарт Оторбаев келчүдөй. Ал Кумтөр боюнча түзүлчү биргелешкен ишканада 67% үлүшкө аракет кылбаарын билдирген болчу. Бирок саясаттаануучулар бул деле Кумтөр маселесине чекит коёорунан күмөн санап жатышат. Президент Алмазбек Атамбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө мамлекет башчысы куралдуу күчтөрдүн реформалоонун жүрүшү жана аскердик башкаруунун борбордук органы, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын уюшулгандан берки иши тууралуу күч түзүмдөрүнүн маалыматтарын укту. Кеңешменин катышуучулары президентке күч түзүмдөрү тарабынан өлкөнүн улуттук коопсуздугун жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо, мыйзамдуулукту, коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча көрүлүп жатат.
жаткан чаралар туурасында маалымат беришти. Мамлекет башчысы өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана коопсуздугун чыңдоого, коомдук тартипти сактоого багытталган иштерди күчөтүүнүн маанисин баса белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин өз ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча алдыга коюлган милдеттерди өз учурунда жана сапаттуу камсыз кылууга милдеттендирди. Такталбаган аймактарды тактоо жана аларга инженердик жумуштарды жүргүзүү быйыл дагы улантылат. Ушундай эле жергиликтүү калк жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте чек араны кайтаруу иштери жанданат. Бул боюнча башкы чек арачы билдирди. Райымберди Дүйшөнбиев бүгүн Ош аймагындагы чек ара тозоттордун абалы менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп келди. Кененирээк Динара Касымова улантат. Колуна курал, дүрбү дагы керектүү жабдууларын алып сапка турган жоокерлер чек араны кайтарууга кезметке жөнөшөт. Ак Бура чек ара тозоту кыргыз-өзбек чегин кайтарат. Башка чек аралаш аймактарга караганда бул жерде абал бир топ тынч. Коңшулар ортосундагы тилке так бөлүнгөндүктөн тараптар ортосундагы өз ара келишпестикке, чыр чатакка жол берилбейт. Биз атайын белгиленген аймакты коргойбуз. Биз дагы бардык жоокерлер, бардык сержанттар, офицерлер жетиштүү. Бардыгына биз чек ара кызматын кайтарууга биз даярбыз. Кыргызстандын Өзбекистан, Тажикстан менен чек аралаш аймагында абал туруктуу экендигин чек арачылар айтышат. Бирок жаңжал чыгып кетпейт деп айтууга болбойт. Чектеш аймактардын негизги эле көйгөйү талаш жараткан жер тилкелери. Делимитациялоо жана демаркациялоо маселесинин аягына чыкпагандыктан араздашуулар бат-баттан кайталанат. Дүйшөнбиевдин билдиришинче, Тажикстандын өтүнүчүнөн кийин кыргыз тарап 11 январдагы эки өлкөнүн чек арачылары ортосундагы куралдуу кагылышуудан кийин жабылган өткөрмө бекеттерин ачты. Ал эми Өзбекстандын ортосундагы көзөмөл жайлардын айрымдары дагы деле жабык. Өзбекстандын курчоосунда калган Баракайлынын жашоочулары Кыргызстан менен түз байланыша албай, айланып каттап жүрүшөт. Бул эки тарапка тең керек, байланыш сөзсүз түрдө болуш керек. Коңшу жашагандан кийин тажик тарап менен өткөрүү жайлары ачылды, азыр иштеп жатат. Өзбек тарап менен дагы мындай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок азыр жабык, баягы үчүнчү өлкөнүн жарандары болсо, бул өткөрүү жайларынан өтө берет. Андан кимде баягы телеграмма болуп, башка самолет менен учканы же поездга билеттери болсо, ал посттор аркылуу өтө алат. Алдыда чек араларды бекемдөө иши турат. Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгарыла турган болсо, чек ара аймактарына коркунуч көбөйөт. Ушуга байланыштуу болгон күчтү түштүктөгү чек араларга буруп, зарыл жерлерге чек ара тозоттор, бөлүмдөр курулат. Биз былтыр инженерлик жумуштар жүргүздүк, көп жерде тикенек зындар тартылды, аңдар казылды, такталган участкаларда. Быйыл дагы ошол жумуштарды биз улантабыз. Андан кийин баягы кыргыз-тажик участкасын Ооганстандан бириктирген күчтөрдүн чыкканына карата биз күчөтүп бекемдеп жатабыз. Ал жака дагы кошумча заставалар ачылды, кошумча күчтөрдү жиберип жатабыз. Анан могул перевалдар, ашуулар ачылары менен биз ошол жерлерге блокпостторду, анан дагы кошундарды кошумча жиберебиз. Райымберди Дүйшөнбиевдин айтымында жай айынан баштап чек арачылардын айлык маяналарынын көбөйөрү күтүлүүдө. Мындан тышкары чектеш аймактардагы жергиликтүү тургундарды мамлекеттик чек араларды кайтарууга тартуу демилгелери көрүлүп жатат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы өкмөттүн түзүмүн жана программасын караган жок. Эске салсак, эл өкүлдөрү бул маселени бүгүнкү күн тартибине киргизишкен. Бүгүн КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков коалициянын түзүлүшү тууралуу расмий билдирүү кылган. Башкаруучу альянстын атынан өкмөттүн жетекчилигине Жомарт Отурбаев аттанууда. Ал арада калган кызматтарга талапкерлердин аттары айтылууда. Теманы Жибек Бегалиева улантат. Өкмөттүн түзүмү жана аны башкарууга аттанган Жомарт Отурбаевдин талапкерлиги бүгүн жогорку кеңеште каралган жок. Ар кандай себептерден улам парламентте жыйын 2 жолу жылдырылып, бул маселе эртең каралмай болду. Учурда Жомарт Отурбаевдин талапкерлигин КСДП фракциясы жактырган. Андыктан көпчүлүктүн кызыкчылыгын туудурган суроо: өкмөттөгү калган кызматтарды ким ээлейт? Фракциялардын лидерлери министрлер кабинетинин түзүмү өзгөрбөйт дешет. Правительство распущено
не по результатам. Өкмөт өз жумушунан улам эмес, премьер-министрдин ишмердүүлүгү үчүн таратылган. Анткени анын саясий аброю төмөндөп, Сатыбалдиев элдин ишенимин толук жоготкон. Жаңы келишимдин шарттарына ылайык 4 вице-премьердин кызматтарын КСДП менен Ар Намыс бөлүп алмакчы. Ал эми башкаруучу альянстын 3-чү мүчөсү Атамекен премьерликке ээ болот. Жомарт Оторбаев премьер-министрге Атамекенден кетип аткандан кийин социальныйды биздин фракция СДПКга өткөрүлүп берип атат. Алардын экинчи вице-премьер биздин фракцияга өтүп атат. Азыр Тайыр Сарпашевдин ордуда. Ал кайсы жака кандай болуп жылат биз билбейбиз, пока аны өзүнүн фракциясынан сурасаңар болот. Ал арада социал-демократтар Тайырбек Сарпашевди жаңы кызматка дайындашканы маалым болду. Өкмөт башчысынын экинчи жардамчысы, биринчи вице-премьердин кабинетине көчөт. Сарпашев мурдагыдай агрардык жана чарба маселелерин карамакчы. Ал эми вице-премьердин экинчи кызматына КСДП Бишкек шаардык кеңешинин депутатын Эльвира Сариеваны көрсөтүүдө. Социалдык тармак боюнча вице-премьерлик СДПК фракциясынын квотасы болгондуктан жаш кадр катары жаштардын арасынан жаңы 100 болсун деп СДПК фракциясынын атынан Сариева Эльвира Кубанычбековнаны сунуш кылып атабыз. Ал жаңыча ойлонгон, жаңы идеялары бар, жаңы программалардын үстүндө иштей алган деген чоң үмүтүбүз бар. Ал эми өкмөттө социалдык маселелери үчүн жооптуу Камила Талиева креслосунан кол жууйт. Бул кызматтын ордуна Ар Намыс экономика жана инвестиция маселелери боюнча вице-премьерликке ээ болду. Жаңы кызматка фракция саясатка аралашпаган адамды дайындоого даяр. Азырынча карай элекпиз, азырынча мындай сөз бар. Валерий Дил Ар Намыста активдүү иштеп жүргөн киши, Феликс Шершенбаевич фракцияга ошо Дилдин кандидатурасын сунуштап атат. Азырынча биз карай элекпиз. Креслосунан ажыраган Камила Талиева үчүн Ар Намысчылар маданият министринин кызматын сунуштоодо. Бирок чиновниктин жүрүм туруму мындай кызматка жарашпайт деп айрым депутаттар нааразы. Вопросы этики поведения. Этика маселелер чиновниктер үчүн өтө маанилүү, бирок мен Талиеваны маданияттуу адам деп айта албайм. Иштеп жүргөндөн бери ондогон айдоочуну алмаштырып, Талиева чөйрөдөгү адамдарга орой мамиле кылат. Бул маселе боюнча бизге көптөгөн арыз түшкөн. Бул кызмат үчүн Талиева эң маданиятсыз талапкер болот деп айтсам болот. Маданият министрлигин башкарууга ылайыктуу талапкерлерди Ар Намыс учурда издөөдө. Бүгүн кечинде фракция кайрадан жыйынга чогулуп, өкмөттөгү өкүлдөрүн алмаштыруу маселесин талкуулашты. Айрым маалыматтар боюнча Феликс Куловдун партиясынын өкүлдөрү жаңы өкмөткө киришпейт, каржы, айыл чарба министрлери жана коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов креслолорунан кол жуушу ыктымал. Жаңы дайындоолор тууралуу расмий билдирүүлөр боло элек. Өкмөттүн түзүмүн парламент 5 апрелге чейин бекитиш керек. Жибек Бегалиева, Азамат Иманкожоев, 5 канал. Быйыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата мектептерде жаңы сабак киргизилет. Аны менен бирге Борбор каланын көчөлөрүнүн бири мамлекеттүүлүктү бекемдөө аталышын алып, чоң концерттер болору күтүлүүдө. Теманы Самат Качкынов улантат. Белгилүү болгондой, быйыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы. Ага жараша парламенттеги жаңы куралган көпчүлүк коалициясы да ушундай аталышты алды. Буга чейинки парламенттик көпчүлүк ырысалды ынтымак деп аталып, мындан улам былтыркы жыл атайлаппы же кокус элеби Иштерман жылы деп жарыяланган. Эми мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн жаңы альянс атына жараша иш алып барат деген үмүттөр зор. Мамлекеттүүлүк жылын биринчилерден болуп билим берүү тармагы илип алды. Министрлик мектеп программасына мамлекеттүүлүктү бекемдөө боюнча жаңы сабак сентябрдан тарта киргизүүнү болжоодо. Бул сабак 5-ден өйдөнкү класстарда өткөрүлөт. Жумасына 2 саат коюу максатталууда. Учурда кайсы сабактар кыскарып, алардын ордуна коюлары каралып жатат. Алдын ала эсептөөлөргө караганда математика менен чет тил сабактары кыскарышы мүмкүн. Планды бекиткенбиз ушу мамлекеттик бекемдөө боюнча. Мындан тышкары, мынакей бүгүн ар бир класска ушу базалык окуу пландын негизинде ушу сабактар интеграция болгон киргиздик. Мындан тышкары эмнени айтабыз? Мынакей ар бир квартал сайын ушу менин мекеним Кыргызстан деген программада тематикадан баарын өтүп атабыз. Ал эми эстрада жылдыздары мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө салымдарын кошууга небак эле белсенип алышкан. Ырчы чоорчу куудулдардан тарта баардыгы биригип алып, өлкөнү кыдырып, облус борборлорунда жаштарды мекенчиликке үндөгөнү турат. Конок катары чет өлкөлүк жылдызда катышаар болжонууда. Бул гастролдордун уюштуруучуларынын айтымдарында жыйынтыктоочу гала концерт Борбор калаада өтөт. Ал эми турне майда старт алмакчы.
Ушул жылга байланыштуу биз көптөгөн ырчылар менен ата мекендик шоу бизнес өкүлдөрү менен да сүйлөштүк. Ушул концерттин алкагында бир гана Бишкек шаарында эмес, ошондой эле жалпы Кыргызстанды түрө кыдыра турган болдук. Айтсак, ири шаарларында, область борборунда дагы болот. Бул дагы гана эмес, биз россиялык Жылдыз Стас Михайлов менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Мына жакында 2-3 күндөн кийин ал Бишкекке келет. Ошондо бирок алдын ала сүйлөшкөнбүз. Аны дагы ушул турнеге кошо турган болдук. Учурдан пайдаланган ишкерлер да жок эмес. Жакында коньяктын жаңы түрү пайда болгону турат. Мурдак Кыргызстан Бишкек аталышындагы коньяктарды сапаты жагынан да, күчтүүлүк жагынан да жаңы спирт ичимдиги басып өтчү дейм. Мамлекеттик аталышындагы спирт ичимдигинин этикеткасы жана курамы даярдайт ликер арак заводунун маркеттологу. Курамы коммерциялык сыр деп ачыкталбайт. Белгилүүсү кубаттуулугу 45 градус болот. Мы получили заказ на производство ограниченной серии. Биз мамлекеттик буйрутма алып чектелген көлөмдө жогорку сапаттагы коньяк чыгардык. Ал көбүнчө Кыргызстанга келген делегацияларга берилет. Негизи коньяк Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жылына арналган. Айта кетүүчү нерсе, коньяк 42 градус күчтүү болбой 45 болмокчу. Келечекте балким сатыкка чыгарып калышыбыз да мүмкүн. Өткөн жылы Бишкектин бир топ көчөлөрү оңдолуп бүтпөй калганы да белгилүү. Алардын бири Лев Толстой көчөсү. Долбоорго ылайык ал Алма-Ата көчөсүнө кошулмак. Жаз чыгып, анда ремонт иштери башталып, үстүбүздөгү жылдын урматына жолдун бул тилкеси мамлекеттүүлүктү бекемдөө аталышына арзыйт. Эмитен эле жолдун башталышына мамлекеттүүлүктү бекемдөө көчөсү деген тактаны илип коюшкан. Самат Качкынов, Андрей Завирухин, 5 канал. Коопсуз, ыңгайлуу жана ийгиликтүү. Мындай сыпаттамалар 4 жылдан кийин Бишкекке карата колдонулуп калышы керек. Борбор мэри Кубанычбек Кулматов жана анын командасы иштеп чыккан Бишкектин социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу программасы дал ушунча мөөнөткө эсептелген. Программага ылайык кала кызматтарынын иши да дал ушул 3 багытта жүрөрү күтүлөт. Күн мурун кала башчысы стратегиялык документ концепциясы менен шаардык кеңештин депутаттарын тааныштырды. Алдыдагы 4 жылда борборубузду кандай өзгөрүүлөр күтөөрү туурасында Аскат Алагөзов. Программадагы тапшырмаларды аткарууга жетишиш үчүн биринчи кезекте калаанын башкаруу тутуму өзгөрөт. Өнүктүрүү агенттигинде негизги долбоорлор, идеялар топтолуп, мэрия аткаруучу орган катары иш алып барат. На сегодняшний день речь азыркы күндө кеп жерлердеги муниципалдык территориялык башкармалыктарга көбүрөөк ыйгарым укуктарды берүү, ага жараша тийиштүү ресурстар менен камсыздоо тууралуу жүрүүдө. Райондук администрациялар тигил жер бул районго кирген коомдук пайдалануудагы жайларга жоопкерчилик алат. Муниципалдык аймактык башкармалыктардын ишине көңүл бөлүү маселеси бышып жетилгенин шаар кеңеш депутаттары да белгилешет. Айтымдарында алар баштапкы милдеттерин аткарбай калгандарына көп болду. Если говорить об МТУ, Эгер муниципалдык территориялык башкармалыктар тууралуу айтсак, бүгүнкү күндө алар шайлоолорго алдын ала тизмелерди түзүүдөн башка эч нерсе менен алектенишпейт. Анткени алар башында түзүлгөндө калкка кызмат көрсөтүү, справка же дагы башка кагаздарды берүү менен да алектенери болжонгон. Бул азыр иштебей жаткан уюм. Шаар тургундар менен бийликтин ортосунда ажырым пайда болгондой. Программага ылайык шаардын экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо үчүн жеке ишкерлер менен тыгыз кызматташуу, инвестицияларды тартуу пландалат. Мында аутсорсинг термини, башкача айтканда бир уюмдун ыйгарым укуктарын башкага берүү түшүнүгү кеңири колдонулары күтүлөт. Мисалы алып келип берди жанагы Бишкек светти. Өң жаргычу. Анан ошолорду дегендей компанияларга бериш керек деген сунуш кылды да мэрчи. Аларды берип, аутсорсингке берип, мына көчөлөрдү биз деген баарын тең өзүбүзгө эле жүктөп алып турбуз. Бүт мэр, вице-мэрлер кошулушуп, бүт эле мындай пожарник катары жумуш кылып атабыз. Эми анын баарын тең ылдый түшүрүп, ылдый жака бериш керек деп атат да. Ылдыйкы тармактарды күчтөнтүрүш керек деп атат. Мамлекеттик жеке шериктештик мэр депутаттарга билдиргенде дээрлик баардык муниципалдык ишканаларда колдонулат. Мисал катары тазалык ишканасы келтирилет. Бул ишкана буга чейин эле айрым райондорду тазалоо милдетин жеке колго берип, ийгиликтүү жыйынтыктарды көрсөтө алганы белгиленет. Аны менен бирге Бишкектин бир кездеги жашыл шаар макамын кайтаруу максатталууда. Ал үчүн сейилбак, скверлердин абалын жакшыртуу жана алардын масштабын кеңейтүү маселеси турат. Фактически дээрлик көпчүлүк муниципалдык менчиктеги ишканалар Бишкек троллейбус башкармалыгын кошпогондо автотранспорттук ишканаларды аутсорсингке берүү сунушталууда. Болгону шаар тарифтик саясатты кароо укугун өзүнө калтырат. Бүгүнкү күндө мэр күнүмдүк иш милдеттемелерден жеңилдеп, башка стратегия менен алектенүүнү көздөп жатат.
Ордо калаанын коопсуздук маселесин чечүү үчүн негизги көчө кесилиштерине видео камераларды орнотуу пландаштырылууда. Мындан сырткары шаардык милиция менен шаар тургундарынын ыктыярдуу кошуундарды түзүп кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү каралууда. 4 көчөдө үнөмдүү жарыктандыргычтарды орнотууда коопсуздукту камсыздоо багытынын алкагында ишке ашат. Биринчи кезекте шаардыктардын жөө жүргөндөрдүн кызыкчылыгы алдыга чыгат. Биз тротуарларды жарыктандыруу тууралуу сөз кылып атабыз. Ошондой эле биринчи жолу быйыл тротуарлар оңдоодон өтөт. Ага 5 миллион сомдон жогору каражат бөлүнөт. Биз бул сумманы жогорулатуу тууралуу сүйлөшүүлөр болот. Пилоттук долбоор алкагында көчөдөгү жарыктандыруу апрелдин ортосунда башталат. Бишкек көчөлөрүнө унаалар батпай баратканын эске алып, кала бийлиги велосипедде жүрүүнү кеңири жайылтууну көздөөдө. Жаңы мэр Бишкектин социалдык экономикалык өнүгүү программасы менен депутаттарды жабык эшик артында тааныштырды. 4 жылга эсептелген программа менен кеңири таанышып, сессияга алып чыгууга кала депутаттарына 10 күн убакыт берилди. Анткени менен эмитеден эле эл өкүлдөрүндө суроолор пайда болду. Анын бири программа каржылык булактар менен бекемделгенби деген. Документ менен коомчулукту жана ЖМК өкүлдөрүн тааныштыруу эртеңкиге пландалган. Асхат Алагозов, Ярослав Калиновский, 5 канал. Каржы министрлиги жеке логотиби менен медальдарды жана сувенирлерди жасоого 1 миллион 800 миң сом коротуу ниетинде. Бул туурасында мамлекеттик сатып алуулардын интернет порталында билдирилет. Бюджеттен бөлүнгөн каражатка Каржы министрлигинин логотиби менен медальдар, төш белгилер, стеллалар жана сувенирлер жасалат. Мында сырткары Каржы министрлиги күндөлүктөр, дубал жылнаамалары, баркытыштуу арда грамоталар үчүн полиграфиялык кызматтарды төлөөгө даяр. Санариптик телегөрсөтүүгө өтүү процессин ылдамдатуу керек. Бул үчүн эксперттердин берген сунуштарынын негизинде тезинен тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, каражат бөлүнүүсү зарыл. Бул туурасында бүгүн санариптик берүүгө өтүү боюнча изилденген документтин бет ачарында Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова билдирди. Айтымында көп сандагы кеңешчилердин негизинде түзүлгөн топ Кыргызстан үчүн санариптик теле берүүгө өтүүнүн бир гыла жагымдуу сценарийин, маалыматтык коопсуздук өңдүү маанилүү маселелерди караштырышты. Эми кеңири макулдашуу кеңеши үчүн ЖМКлардын, бизнес секторлордун өкүлдөрү, эксперттер, министрликтердин жетекчилери чогулушту. Өзгөчө импульс берип, орусча айтканда чрезвычайный статус киргизиш керек ушул процесске. Анткени убакыт аз калды. Июнда биз ушул санарипти берүүгө өтүш керекпиз. Ошон үчүн жетпеген акчаны табыш керек. Бүт болгон күчтөрү бирге бириктириш керек. Оорукана клоуну дегенди укканда көпчүлүктүн таң калуусу турган кеп. Цирктерге маскара позордон айырмаланып, оорукана клоуну ооруканада дарыланып жаткан кичинекей чүрүпөлөргө жардам берип, алардын ооруну жеңүүсү үчүн моралдык жактан жардам берип келет. Мына ушундай замандаштарыбыздын бири Дарья Малюкова. Көптөгөн жылдардан бери жаш волонтерлор менен ооруканаларга барып, бейтап балдардын көңүлүн көтөрүп, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап келет. Нурсулуу Нуркамилова кененирээк. Жуманын акыркы күндөрү гематология, онкологияда дарыланган кичинекей бөбөктөр үчүн өзүнчө эле чоң майрам. Тегерети тизилип отурган кичинекейлер оорукана клоунунун көрсөтүп жаткан оюндарына көңүл бөлүп, аз да болсо оору эмне экенин унутуп калышкан. Балдарга жардам берүү, алардын сакайып кетүүсүнө түрткү берип, жүздөрүндө жылмаюуну көрүү чоң бакыт экендигин айткан Дарья Малюкова 6 жылдан бери балдар менен иштеп келет. Башында жөн гана балдарга жардам берип, бош убактысында ооруканаларга келип жүрчү. Убакыт өткөн сайын балдар менен иш алып барууга, материалдык болбосо да моралдык жактан жардам берүүнү чечкен. Бул балдар менен иштеше баштаганда мен жогорку окуу жайда окуучумун. Башында жөн гана кызыгып, эмне үчүн балдар көп адамдар менен ымала түзө беришпейт, ооруп жатканда эмнеге көп нерселерге реакция жасашпайт деген суроолор туулду. Китептерди окуп, досторум жардам берип, убакыт өткөн сайын тажрыйба топтолду. Улуу адамдарга караганда балдар менен сүйлөшүү оңой, алардын жан дүйнөсү таза. Дарья Малюкова Кыргызстандагы биринчи оорукана клоуну. Анын эң башкы жардамчысы 3 жаштагы кызы. На которой я проверяю очень многие реквизит. Что-то ей сразу не нравится, мы это... Кызымдын жардам менен мен көп нерселерди үйрөнгөм. Ага көптөгөн жаңы ыкмаларды колдонуп, жаңы оюндарды ойнотуп көргөзөм. Кээде жагат, кээде жакпай калат. Жаккан нерселерди дароо иш жүзүндө кылганга аракет кылам.
Жумасына бир жолу онкология борборунда гематологияда дарыланып жаткан балдарга келип, ар түрдүү оюндарды көрсөтүп, өзүнүн образы менен алардын жүзүнө жылмаюу тартуулаганга аракет кылат. Ал үчүн ага өзүнө окшогон жаш улан кыздар көмөк көрсөтөт. Эчтекени билбейм да бул жактанчы. Анан ошо Даша айтып берди да магачы. Буну bunday кыл, тигиндей кыл, булар менен bunday сүйлө, булар менен мындай сүйлө деп ошо Даша үчүн билип калдым да ушунун бардыгынчы. Анан Даша менен иштешкен оңой да. Анткени Дашанын артынан эле жүрсөң, Даша өзүң сени алып кетип калат да ушундай. Калаадагы кайрымдуулук фонддордун биринде эмгектенип, алдыңкы кызматкерлеринин катарын толуктап келет. Ооруп жаткан балдар менен иштеген абдан кыйын. Айрыкча онкологиялык илдетке чалдыккан кичинекей бөбөктөр менен. Көп учурда дарыгер, психологдор да алар менен тил табыша алышпайт. Ал эми Дарья болсо алар менен сүйлөшүп кете алды. Биз менен иштешкенине көп эле болуп калды. Жакындары болсо Дарьянын бул ишин анча деле колдой беришпейт. Бирок эч нерсеге карабастан өзүнө жаккан жумуш менен алек болуп, жардамга муктаж болгондорго колдоо көрсөтүүнү уланта берерин айтат. Балдардын дени сак болуп чоңоюусу бул ар бир ата-эне үчүн баа жеткиз байлык экендигин жакшы түшүнөт. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.